Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн бизде тарбиялык саат. Биздин бүгүнкү тарбиялык сааттын темасы тилибиз биздин дилибиз. Сабактын максаты, билим берүүчүлүк жагы. Окуучулар кыргыз тилинин байыртадан бери келе жаткан уюткулуу тил экенин түшүнүшөт. Эне тил улуттун мамлекет болуп сакталышына өбөлгө түзөт деп билишет. Өнүктүрүүчүлүк жагы, сүйлөө кебин арттырып, адабий тилдин нормасын сактоого, логикалык ойлорун өстүрүп, эне тилди даңктаган көркөм окууларды, макал лакаптарды айта алышат. Тарбия берүүчүлүк жагы. Окуучулар эли жерин, тилибизди сүйүүгө, маданияттуулукка, тилдин тазалыгын, байлыгын сактоого тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү тарбиялык саатты ачык деп жарыялаймын. Урматтуу окуучулар, бүгүн 23-сентябрь мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынган күнү. Бүгүн кыргыз тил күнү. Бул күн биз үчүн чоң майрам. Кыргыз тили биздин эне тилибиз. Биз үчүн улуу жана ыйык тил. Бул тилде Манас атабыз ураан чакырып, эли жерин коргоп келген. Канеке энебиз болсо бешик ырнырдаган. Баарыбыз энебиздин ак сүтүн эмип, кыргыз тилинде алды ырын угуп чоңойгонбуз. Кылычты кыя чапкан тил, кыргызым барктап баккан тил, кызыл жалын от кечип, кылымдап жолду баскан тил. Элдигин элим жоготкой, энедей барктап баккан тил, эр төштүк жаңыл Курманбек, эпостун баарын баткан тил. Кырааты менен сүйлөсө, Кытайга дагы жаккан тил, эчен ашуу ашкан тил, элибиз барктап баккан тил. Акындын багын ачкан тил, акылды элге чачкан тил, башынан сактап жат айткан, бабабыз Манас баткан тил. Ааламда элге таанытып, Айтмат багын ачкан тил. Кыргыз тили, кыргыз тарыхы. Ал эл менен бирге эшен кылымдарды ашып, турмуштун ар кандай шарттарын баштан өткөрүп, бүгүнкү күнгө чейин жетип келди. Биздин ата-бабалар тилди өзүнүн манасы баш болгон элдик ооздеги чыгармалары менен бирге көздүн карегинде сактап, келечек муунга ыйык аманат катары жеткирди. Кыргыз тили
сарыктын байыркы түпкүрүнөн агып чыгып, нечен деген тоскоолдуктарга карабай, келечекти көздөй татыктуу жол таап, 1989-жылы 23-сентябрда мамлекеттик тил мыйзамына ээ болду. Быйыл мамлекеттик статус алганына 31 жыл болот. Ушул майрамга карата биз силер менен бүгүн тилибиз биздин тилибиз аттуу тарбиялык саат өтүп жатабыз. Элди түбөлүктүү мамлекет катары тааныткан анын тили. Кыргыз тилинин тагдыры кыргыз улутунун тагдыры. Тилди сактасак, улутту сактап. Урматтуу окуучулар, биз силер менен кыргыз тили жөнүндө кыскача докладты уктук. Эми бүгүнкү сабактын кийинки кадамын өтөбүз. Кийинки кадам тил жөнүндө макал лакаптар. Азыр экранга көңүл бурабыз. Ар бир окуучу бирден макал айтат. Угабыз. Ой, океан, тил булак. Буттан жаңылган турат, тилден жаңылган турбайт. Тил билсең, дил билесиң. Тил акындын күзгүсү. Тил акындын таразасы. Тил акыйкаттын ачкычы. Тил ойдун булагы. Тилсиз улут болбойт. Узун тил уудан жаман. Өнөр алды кызыл тил. Тилдин сөөгү жок. Илим менен билимге көпүрө тил. Эне тил улут сыймыгы. Балдар, биздин кийинки кадам көркөм окуу. Азыр класстын билгир окуучусу Акжигитов Раатбек тил жөнүндө ыр саптардан көркөм окуйт. Ар адамдын көркү эне тил менен, адам эмес эне тилин билбекен. Эне тилин ыйык тутуп кадырлап, эчен деген инсан кеткен дүйнөдөн. Эзелтеден мөлдөй тунук тил менен эне атабыз алгачкы ирет сүйлөгөн. Кылымдардан кылымдарга сырдаш тил. Кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген. Кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөзүн көз каректей сактайлы. Бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймыгыңды түбөлүккө бактайлы. Эми балдар, биздин кийинки кадам макалдардан куралган тест. Силер экранда көрүп турган тестке жооп даярдайсыңар. Жоопторун мага баракка жазып жибересиңер. Анда эмесе экрандагы тестке көңүл бурабыз. Мисалы, биринчи тест. Бул жерде макал берилген. Макалда калтырылып кеткен сөздү ордун таап коесуңар. Урматтуу окуучулар, биз жогоруда макал лакап айттык. Тил жөнүндө тестке жооп бердик. Эми бир аз эс алалы. Эс алуу учурунда биз силер менен Нурчолпондун аткаруусундагы кыргыз тил гимнин жаттайбыз. Окуучулар, мамлекеттик тил майрамына арналган Тилибиз биздин дилибиз аттуу
тарбиялык саатка күбө болдуңар. Бабаларыбыз сүйлөгөн сөздөрдү улап, улутубуздун эне тилин көкүрөгүңөргө бекем сактагыла. Тил жана дил — бул эки түшүнүк кыргыз эли үчүн ажырагыс, ыйык түшүнүк. Тил ийилсе, дил ийилет. Тил менен дил ийилген жерде улут жоголот. Кыргыздын кыргыз катары, улут катары жашап калышын туу чокусу бул кыргыз тили. Тил кыргыз элине жараткандын берилген белеги. Демек, ааламдаштарынын улуус элинде улут катары кайра жаралуунун идеясы улуттук тилди өз карегинде сактап калууда жатат. Улуттук өзгөчөлүгүбүздүн өзөгү да тил. Улуттун уңгу олжосу ой, сынганы сөз, нускоосу улуулардын салты, урааны манас, эл байлыгы тил. Элдин өлбөстүгү анын тилинде. Ар бир тил өз эли үчүн улуу. Жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес, билебиз деп төштөрүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биз бүгүнкү тарбиялык саатыбызды жыйынтыктайбыз. Мен силерге үйгө тапшырма берейин. Үйдөн тилибиз биздин дилибиз аттуу темада дил баян жазып келесиңер. Тесттин жообунда кошомага бересиңер. Анда эмесе, ушуну менен биздин бүгүнкү тарбиялык саатыбыз өз соңуна чыкты. Кийинки сабакта да жолукканча саламатта калыңыздар.